называют хитрость, хитрый. Мы аязат итальяны сами хитрые аязат. А балдармен сөйлескенде андан да хитрый болуш керек да. Өтө акыл болуп, наоборот, алар дегенчи мисалы үчүн биз 6-7 класста уже 12 жаш болгондо, 13 жаш болгондо, 14 жаш болгондо уже наш биздин организм ошондон ыңгайлап кетет. Көрүсөк да болот, 14-15 жашта төрөтүшпайбы. А 14-15 жаштагы эркектер алар шынтектерин тыңырак таркалып, шыңдарын таркалбаган алар лишний алардын развитиясы ниже болот да кыздарыкманчы. Ошондо аларды алдап коюш башчы эле дабылга чалып, эл болуп саныбызчы тигиндей мындай деп койсок, ай башчы менен алдап коет. Наоборот, силер алдамай аларды алдап койгула. Сүйгөн балдарыңар барбы ошондой? Жөн эле мен морейки гүлдү жакшы көрөм деп койчу, жакшы көргөн балага. Ал коюп кандай болсо алам, жастар ошондо кийин силерди кандай бала жакшы көрөт, кийин чын эле силерди сүйөт, самом деле некоторые прям любит, а кээ просто уважает. Есть разница? Любовь менен уважениенин айырмасы барбы? Бар, көбүрөөк сүйөт, а кээ просто эле уважает, жөн эле дружеский отношениялар бузгусу келбейт, жакшы көрүп эле жүрөт. Сүйсө деле айта албайт сени сүйөм депчи, просто ол жакшы эткиси келет. Сага кандай кылып жагат? Беркелчи. Посмотрите, сен атың кім? Мадина. Мадина очень красивая, да? Красивая. Она дайыне. Хорошая. Бул кыз эркектерге жагабы, мындай сырткы келбетесине караганда баардык эркектер жакшы көрөт, Она красивая деп. Красавица деп коет. Анан сага баардык бала сүйлөшкүсү келет. Анткени балдар дагы каалайт да красавицалар менен сүйлөшкүсү келген да. Сулуу, сен мисалы үчүн биздин мектепке жаңы келдиң да. Сага мындай жоош балдар тийише албайт. Лучшие лидер балдар тийишип баштайт. Вот, например, Нурдавлет сага келип тийишип баштайт. О, Мадина, мындай дейт. Анан эртеси дагы душмадан кийин башка бир бала сага ошондой, ой, Мадина, ты оказывается красивая, давай жүрүп албайлы, андай мындай дейт. Ушинтип деп бири-биринен өткөрөт сени. Алдамайлы. Ошо алар анан айтат, Мадинага барсаң, бияктан чыкырсаң ал бара берет экен. Мынтип айтсаң ал кыла берет экен деп бири-бирине айтат. Сен ошол үчүн сен ошо жана 5 бала келип карагандай ошону сен карагандагы бир жакшы баласы менен сүйлөш. Калаган бар. Давай, пока мен сен менен мындай эле сүйлөшөм. Деп койшум. Эркектин баары мындай жакшынакай кыздарды жакшы көрөт. Бүт баардыгы. Биз деле эркектердин эң биринчи эле бетин карайбыз, эң биринчи эле адамдын нерси жүзү көрүнөбү, жакшынакай экен деп. Жакшынакай кыз экен, жакшынакай бала экен деп. Анын сен ички дүйнөсүнө киргенчекти сен только общий сырткы чертасын көрөсүң. Анан сүйлөшүп баштагандан билесиң. Он хороший или плохой мальчик. Анан кийин аны кетип таштайсың. Эмнени эметти? Эртеңден баштап чаканы карайлы. Анан кийинчи жакшынакай кийингиле. Аял затычы, эң биринчи аял заты, каждый аял биринчи очередь өзүн өзү сыйлаш керек. Өзүңдү өзүң сыйлап, өзүңдү өзүң